Косметолог Айнура Сагынбаевада бүгүн конокто. Негизи эле кынды кечирейтүү десе эле ойлойт экеним. Бул сексуалдык жашоо үчүн эле депчи. Пластиканын сырткы, кындын сырткы эриндерине дейбизби, ошол жаатта жасалат, анан ички көңдөйүнөн жасалат. Көбүрөөк кындан, көбүрөөк жана клитордон антип кумаралат. Анан көп интимдик жашоо менен жашабаса, аялдар тез эле картат. Атрофия деп коет медицинада, жукарып кетет. Тыгыга тилди коткон да. Керек ал, керек. Анан ар кандай оюнчуктар бар интимдик жашоодо, Сырткы эриндерди кичирейтүү бул жөн гана сулуулук үчүн да, аялдын ал жагы сулуу болуш үчүн элеби? Анан кире бериш жагында кичиретет, жалпы да кичиретет. Браслет, машина дарт эткен, унаа дарт эткен учурда болгон да. Мына сырдын баары ошакта аялдар. Катуу ойлонуп калдыңыздар. Элестеткем. Многие мужчины не умеют заниматься сексом, да, женщины. Саламатсыздарбы, урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү. Дагы эле ден соолук темасындагы программабызды улантуудабыз. Бүгүн сулуулук темасына дагы башпак алып деп чечтик. Атайын сулуулук клиникасынын жетекчиси, косметолог Айнура Сагынбаевада бүгүн коноктобуз. Саламатсызбы, Айнура? Саламатсызбы. Сиз менен көрүшүп атканыбызга абдан кубанычтабыз. Айымдар, албетте, буга чейин айымдардын жалаң ден соолугу жөнүндө сөз кылдык. Эми айымдар сырткы келбетине дагы, жеке айымдар эмес, эркектер дагы сырткы келбетине сөзсүз түрдө көңүл бурулушу керек деген бир коңгуроо кагалык дедик. Ар бир адам өзүн сүйүш керек деген темасына басым жасап атабыз. Айнура айым, бүгүн сиз экөөбүздүн темабыз бул кынды кичирейтүү боюнча операциялар азыркы тапта абдан мода болуп атат. Айымдарды кызыктырган ошол тема көптөн көп суроолор келди. Ошон үчүн бул суроо боюнча сизге кайрылууну чечтик. Айымдар азыр көп эле кайрылып атабы ошол темада? Ооба, көп эле кайрылып атат. Негизи эле кынды кечирейтүү десе эле ойлойт экеним. Бул сексуалдык жашоо үчүн эле депчи. Чындыгына келгенде 80% айымдар, бизге кайрылган айымдар көбүнчө медициналык көрсөтмөлөр менен кайрылат да. Мисалы, төрөттөн кийин жанагы булчуңдар бошоп, анан бала көтөргөндө баары бир жатын ылдый түшөт, кында ылдый түшөт. Ошого карата кийин чүчкүргөндө, жөтөлгөндө, катуураак күлүп койгондо, катуураак басканда дагы жана зарасы токтобой агып калышы мүмкүн. Кээ бир айымдар памперс менен жүрүп калган айымдар бар да, прокладкага чыдабай памперс менен жүрүп калган. Ошол учурда бизге кайрылып, ошондой нерселер жасатууга мажбур болот. Анан кээ бирөө эле ой, бул пластика, бул жөн эле жанагындай да, сулуулук үчүн, анан интим үчүн деп ойлойт, туура эмес да. Мындай ушул пластиканын сырткы, кындын сырткы эриндерине дейбизби, ошол жаатта жасалат, анан ички көңдөйүнөн жасалат, жерге жасалат. Ал кандай болот, кененирээк айтып берсеңиз? Жанагы кындын сырткы губы деп коебуз, чоң эриндер, кичикне эриндер, ошолор чоң болуп калышы мүмкүн. Кээ бирөө мындай тубаса эле. Тубаса болот, же жанагынтип айрылып, баба чыкканда айрылып кетиши мүмкүн. Формасы страшный, кыздар айтат, ой, мен страшный формам депчи, күйөөмөн уялам деп. Ошолорду кайра калыбына келтирип, кичинекей болсо өзүнүн майы менен толтуруп бере алабыз. Же атайын филлерлер болот, эринге койгон филлерде, ошондой испандык филлерлер бар, ошол жакка куюлат. Прям жашнакайгы формасы чыгарылат. Чоң болсо кичирип беребиз, кадимкидей кесип, жанагынтип бычып, кайра тигип беребиз жашнакайга. Жана нервный окончание деп коет го, ошолор ошакта эмеспи? Жок, клитордо бар. Ал клитордо тиякта жок, ошон үчүн кесип берет турбайбы? Ооба, аяқта кесип беребиз. Клитордо кан көп, сосудтар көп, анан нервный окончание бар көп. Клитор менен да иштейбиз. Клиторго азыр эми жаңы изилдөөлөр боюнча точка G деп атпайбы? Аялдар жана кумарга жетиш үчүн, кумарлануу болуш үчүн точка G'ге сөзсүз бир механикалык түрдө бир эме болуш керек депчи, воздействие болуш керек деп. Азыр жаңы
изилдөөлөр боюнча точка G жок экен да. Бекер издеп жок экен. Бекер издеп бересиз. Точка G могу жерде экен да биздикичи. Анан клиторальный, вагинальный оргазм деген болот. Кээ бирөө кындан, кээ бирөө жана клитордон жана антип кумаралат. Анан көбүнчө клитор чоңойтуп койсок болот. Клитордун өзү менен иштесек болот, кан жүгүртүүнү жакшыртсак болот. Өзүнүн каны менен эле мисалы кайра ошол жака атып, сырткы жагына, ички жагына атып, бетти жакшы жашарткандай эле ошол жакта жашартып койсок болот. То есть ладно, пластика менен биз кесип, чоңойтуп, кичирейте беребиз. А кожа картайгандай эле тиги жагы жана кыргызча эмне эле? Былжыр челиби? Ошол дагы картаят кадимкидей. Былбырап, морщина болот, брыш болот аякта дагы. Анан көп интимдик жашоо менен жашабаса, аялдар тез эле картайт. Атрофия деп коет медицинада, жукарып кетет. Тыгыга тилди болот экен да. Керек ал, керек сөзсүз. Мындай клитор эми аякта ошо жана нервтер көп болгондуктан оорубайбы? Ал нерсе бир аз сезилет, бирок клиторго только эметебиз, уколдор эле кылабыз, кеспейбиз. Жана сырты жанагы эриндерди кичирейтебиз, чоңойтобуз. Анан кынды дагы кичирейтебиз. Сырткы эриндерди кичирейтүү бул жөн гана сулуулук үчүн да, аялдын ал жагы сулуу болуш үчүн элеби? Купальник кийгенде чоң болсо чыгып калат купальниктен. Бул да ыңгайсыз да, бул дискомфорт. Пляжга чыга албайбыз, бассейнге бара албайбыз, уялам дегендер бар. Эми андай маселе жок, адам сезбейт. Биз эле эмне жасап атат? Ошондой болсо анан сезет да. Мен уялам, купальник кие албайм, жакшы эме ич кийим алып кие албайм деп анан кичирейте алышат. Ичин кантип кичирейтесиңер? Ич жагын бул операция, передняя задняя кальпарофия деген бар. Бул эми албетте бул жөнүндө гинекологубуз прям толугу менен айтат, бирок мындай кыскача айтканда эми биякта жалпы тил менен айтканда кичирейтүү. Карапайым элге жалпак тилде айтыш керек. Жалпак тилде бул кээде жатындагы түшүп кетет. Ошо жатынды көтөрүп, мышцаларды көтөрөт. Мышцаларды кесип жана антип кайра жамап тигип кыс кылганда тиги өзү эле көтөрөт. Анан кынды дагы кичирейтип, кадимкидей эле бычат, шыялар, тигүүчүлөр крой кылат го, ошондо бычып кичирейтет. Анан кире бериш жагында кичирейтет, жалпы дагы кичирейтет. Полностью, да? Жакта да нервный окончаниялар бар да, алар эмне сезгичтиги жок кетпейби? Жок, кайра эле эметет, калыбына келет ал. Жок, кайра эле калыбына келет. Кайра эле калыбына келет. Башында мына операция жасалгандан кийин бир нече убакта албетте дискомфорт болот. Аял киши дискомфорт болот. Эркек кишиге жагат. Ким кичинекей болуп калат да. Анан бир нече убактан кийин чоюлуп, кайра өзүнүн эмесине келип калат. Мындай физиологиялык нормага келип калат десек болот да. Анан операциядан кийин аялдар эмнени байкайт? Биринчиден сидиктери токтойт, чүчкүрүп, жөтөлүп жана антип эметкенде. Экинчиден сезгенүү азыраак болот. Анткени тягын баары ачык, жажайып турса, дайыма сезгенүү болуп турат. Жана воспаление деген оору. Воспаление кетип турат, жатынга чейин кетип турат, трубага чейин, яичникке чейин кетип турат. Ошон үчүн аякты дагы жабыш керек. Эми эшик ачык болсо көрүнгөн кире берет да, ошондой сыяктуу да. Кайра эле жаап бүтүп коебуз да ошо жагын. Анан албетте сексуалдык жашоо таптакыр. Биздин медсестралар мынтип сурашат да, көрчөчү. Операциядан кийин келет да, бир нече күн. Эже, врачтын ночь кандай болду да? Ишенесиң, Назир, шакектери дарт этет, белекке, күйөөлөр, браслет, машина дарт эткен, унаа дарт эткен учурда болгон да. Ушунчалык жанылануу болду болуш керек да. Мына сырдын баары ошакта, аялдар. Чынында, Айнур айым, атай ошондун айынан ажырашып кеткендер канча үй бүлө бар. Ошол үй бүлөлөрдү сактоо иретинде да бул программалар жасалып атат да, аялдар өзүңөрдү карагыла дегенчи. Албетте. Толтура. Негизи бизге аялдардын ичтип келген эркектерди мен өтө сыйлайм да. Демек, бул адам сырттан ошо маселени чечүү жолун издеген жок да. Бул адам үй бүлөсүн сактап калайм деп, ичинен ошону жакшыртайм деп атат, Бизге пластикага алып келген мырзалар көп эле. Бул жерин жакшыртып бергиле. Демек, ал өзү үчүн, аракет кылып атат, күрөшүп атат өзүнүн бактысына. Бул жакшы нерсе. Кээ бирөө жатып алып карашат күйөөлөрү, палатадан кийин аялдарын карашат. Бир жумага чейин жатуу болбойт. Жок, бир айга чейин эме
интимдик жашоо болбойт. Анан жанагы төрөктөн кийин разрыв болуп калат, ошондой кылып отуруш керек да, отурган болбойт. Же жатыш керек, же мындай полусидячим положение болот. Бир аз ыңгайсыз, бирок бир нече убакыттан кийин жакшы болуп кетет да. Бул операция жолу башка, берки лазердик жол ал башка да, экөөнүн айырмасы эмнеде? Айырмасы бар. Биз принципиалдуу түрдө клиникага лазер койгон жокпуз. Себеп? Анткени 5 жыл мурда изилдедик. Мындай бизде тажрыйбалуу гинекологдор, анан Германиядан кыйын лазерлерди алып келип, семинарларды өткөргөндө барып карашты да. Лазер деген бул эмне? Лазер деген бул күйүп калуу, ожог. Ожог болгондо, бул ожог контролдобойт. Эгерде жөн эле жана кындын ичин, былжыр челин бир аз жашартып коеюн, бир аз мындай жакшыртып коеюн десе, ал эмеде максатта болот. Чуть-чуть улучшить да. Аны плазма лифтинг менен эле, башка процедуралар менен эле кылса болот. Кичирейтүү максатына лазер эч качан жардам бербейт. Бул күйүп калуу. Күйүп калган жер албетте кичирейет, тырык болуп. Бирок кандай кичирейет? Туурабы? Бир жери жанагынтип тартылып калат, рубец болуп. Бир жери болсо жанагынтип тырышып калат. Албетте бул эч бир ден соолукка пайдасы же аялга пайдасы жок. Ошон үчүн мен лазерге каршымын. Жыныстыкынын кичирейтүү максатында лазерге каршымын. Анткени лазерден кийин биз аябай көп кардарларды тейлегенбиз. Лазерден кийин пластикалык операцияда жасоо аябай кыйын. Эми тырыкты кесүү. Тырык это не живая ткань да, аны кесүү кандай болуп калат. Ошон үчүн мен лазерди бул мындай максатта колдонууну жакшы тура көрбөйм. Жанагы кесип кынын кичирейттиңиздер, ал аял дагы төрөйм деп калса, мындай шофтор ажырап, антип мынтип көйгөй болбойбу? Ал аял төрөбөйт, кесарево менен төрөйт. Кын аркылуу өтпөйт бала. Ошончо тар болуп калат, кесирип калат. Ооба, эми ал чөйүлбөйт, ал уже физиологиялык эмес да, туурабы? Ал уже башкача болот. Тери любой жагынан чөйлө берет, ошондой болот деп ойлогом да, андай эмеспи? Кесарево менен төрөйт, ошон үчүн төрөп бүткөн. Айымдарга кээ бирөө мейли мен кесарево менен деле төрөөрөм деп келе берет. Мисалы, эми үй бүлөсү бузулуп атса, 3 баласы болсо 4-сүн төрөйм, бирок кесарево менен төлөйм, мен макулмун деп келе берет да. Поэтому бул жаш өзгөчөлүгү болобу бул операцияда же бардык эле аялдар ал физиологиялык жактан эле көз карандыбы? Бул операция баарына эле болот, бирок жаш өзгөчөлүгү эмнеден көрүнөт? Реабилитациядан, албетте улгайып калгандыкы реабилитация бир аз көбүрөөк. Анан экинчиден жаштардыкы жана былжыр чели аябай эме да, чымыр, өзү жакшы. Улгайып калгандардыкы мейли биз кичирейт берип, бирок баары бир стенкалар менен иштешибиз керек. Кан жүгүрүү жакшы болуш керек, жаш болуш керек стенкалар. Ошон үчүн плазма лифтинг деген өзүнүн каны менен эле центрифугадан өткөрүп туруп, бетке жасалат го плазма лифтинг, ошондой эле тихий жака жасалат. Жашартуу максатында. Биоревитализация, бетке гиалурон кычкылы жасалат го, ошондой эле ошол жака. Гинеколог, эстетист деген бул сулуулук гинекологу, жаштык гинекологу десек болот. Ошол жагы менен кадимкидей иштейт. Процедура кылып, кадимкидей пилингдер жасалат ошол зонага, билесиңерби? Жок, ал кандай? Бетте пилинг жасап көрдүңөрбү? Бетке атайын кислоталар сүйкөт. Мен бүгүн кечине жасайм, мисалы. Эртең сары болуп жүрөм да. Бетке кислоталар сүйкөлөт, анан 1-3-4 күндөн кийин бүт сыйрылат. Жана жылан эмесин тыштайт го, ошондо бир сыйра сыйрылат. Эски кожанын баары чыгып турат. Жаңыланат баары, тактар кетет, прям тимле новая жизнь башталат да. Ошондой эле тиги жака купальник кийгенде көбүнчө азиат улутундагы айымдар эми постоянно эме зара дейт, ошол жакачы. Анан кийим постоянно дайыма мынтип эмете сүрүнөт. Ошон үчүн карарып калат. Ошондон карарабы? Ошондон карарат. Анан купальник кийгенден уялат. Ошол себептен ошол жака пилинг жасайбыз. Ошо сырткы терисине пилинг жасап агартса болот. Ал оору эмес, кадимкидей бетке сыйпагандай эле крем сыяктуулар сыйпалат, анан сыйрылат, анан агарат. Жакшы нерсе турбайт го. Көп нерсе бар да, жасай турган. Жип менен да көтөрсө болот, ал жакты дагы. Кадимкидей эле жиптин, бирок эми ал операцияга караганда минустары көбүрөөк. Мындай түшүнүн, кындын, жатындын түшүнүн 3 даражасы бар да. Первый, второй, третий степень опущения. Ошо биринчи даражасында интимдик гимнастика кылса болот. Жана кегеле деген упражненияларды жасаса бир аз көтөрүлөт да. Жатын кичирейет, кын бир аз кичирейет, жатын көтөрүлөт. Анан экинчи, үчүнчү даражада эч нерсе жардам бербейт, ал уже конкретно операция керек. Кат ойлонуп калдыңыздар.
Элестеткен да. Жана немелерин ошо кын бул жана восковой немелер болот го, депиляция, ошолордон да карараппы? Эгерде травма кылса карарат. Любой жер травма болсо, мисалы ысыгыраак восты сүкөп коюп туруп көгүз салса карарат. Ошондон карарып кетиши мүмкүн. Ошон үчүн депиляция болгондо да абайлап жасаш керек да. Любой травма болгон жер карарат. Интимдик зонага дагы өзгөчө маани буруп, аны дагы аябай аяр мамиле жасап, сулуулап, сүйүп, анан сүйүктүүңө мындай жакшы мындай арнай турган болсоң, албетте сүйүктүүң дагы аны сөзсүз түрдө баалайт, Биздин жашообуз күн менен түндөн турат дегендей. Бул чын да, бул калп эмес. Бул ар бир эле адамдын жашоосунда бар нерсе. Эгерде интимдик жашооң болбосо, сексуалдык жашооң болбосо, жүрөгүңдө эч нерсе жок болсо, мен ойлойм, баары бир жашооң толук болбойт да. Баары бир жерден болбосо, бир жерден комплекстер болот, бир жерден болбосо, бул сөзсүз күйөөгө тийүү эмес, Назира. Негизи эле айтам да. Анан комплекстер болот, гормоналдык өзгөрүүлөр болот. Бул табиат, бул природа, от этого никуда не денешься. Это норма, физиология, адам физиологиясы. Ошон үчүн бул жака дагы көңүл буруш керек. Аябай көңүл буруш керек. Бул кыргыз аялдарына кулагына күмүш сырга эже чынында эле бизде бетке өткөндө гинеколог айтты, бетке аялдар бизде аябай жакшы кам көрөт дагы, анан ар жагы кечирип кой дейт да. Келгенде кадимкидей нааразы болосуң деген сөзүн айтты да, ансыңары ошон үчүн дагы сизге келдик. Аякка кантип кам көрөт эстетикалык жактан деген кыязда. Аябай сонун кеңештерди бердиңиз. Демек, бул жакка дагы көңүл бөлүп, атайын операциялар жасатып, ден соолукка дагы жакшы экен. Ошондой эле сырткы үй бүлөңөрдүн ынтымагы үчүн, сүйүүңөрдүн артышы үчүн бул сөзсүз түрдө абдан маанилүү аспект. Интимдик жака көп нерсе жасалат, бирок бунун баары колдонулбаса, мисалы, туура колдонулбаса, жардамы жок. Мейли мен операция жасап, туура колдонуу бул интимдик жашоонун маданияты. Ал кандай болот? Баягы сексопатолог менен сүйлөштүңөр го. Ошол эле нерселерди мен дагы бир сыра кайталап кетким келип атат. Интимдик жашоонун улам жаңыртып туруш керек, жаңылануу керек. Биз ар бир эле айым менен сүйлөшөбүз да. Гинекологко келгендер бизде гинеколог, сексопатолог болуп калат. Анткени бизге мен тиги эрозиям бар деп келбейт же мен тиги воспаление болуп атам деп келбейт. Бизге күйөөм менен жатсам, күйөөм ыраазы болбой атат. Күйөөм менен жатсам өзүм эч нерсе сезбей атам. Күйөөм ойнош күтүп кетти. Кантип эметем деп ушундай суроолор менен келет да. Анан айла жок биздин гинекологдор сексопатологияны окуйт. Анан ар кандай оюнчуктар бар интимдик жашоодо, ар кандай оюнчуктар бар. Азыр интернет магазинде толтура, життусу да бар, дегендей да бар. Ошолорду колдонуш керек. Ролевые игры деген бар. Ошо менен жашоону өзгөртүш керек. Кээ бирөө мына үчтү төрттү төрөп деле оргазм эмне экенин билбейт. Толтура. Андайлар. Анан эркектер болсо жанагы мен бир пост жазгам, ошону туура эмес контекстен алып туруп кыркып коюп коюштур. Эркектер ойлойт экен, мен мүчөмдү чоңойтсом эле болду. Ар бир аялдын эмесин ала алам деп. Жок, андан эмес. Аялга болгон мамиледен. Орусча айтканда просто многие мужчины не умеют заниматься сексом, да, женщинами. Ошон үчүн аял өзүн күнөөлөп, ошо өзүн жанагы өмүр бою комплекс болуп алып жүрөт да. Ошон үчүн келген аялдарга биз ошону айтып беребиз да, үйрөтөбүз. Проблема не только в тебе. Проблема сенин партнерыңда. Проблема экөөңөрдүн взаимоотношенияңарда. Не только половой, духовный. Половой эркектер үчүн таптакыр бөлөкчө интим. Аялдар үчүн бул көбүнчө жүрөктөн чыккан нерсе да, духовная связь. Аял көбүнчө башкача кабыл алат интимдик жашоонучу. Ошол жөнүндө көп сүйлөшөбүз. Ошон үчүн мейли пластика жасайлы, мейли тиягын жакшыртайлы, бантик таап берели керек болсо, бирок ошону колдонгонду билбесе, кайра эле ошол проблема бар болот. В первую очередь биякта. Бул аялдарга болгон чоң кеңеш. Жанагы операциядан кийин аялдардын мындай сезгичтиги күчөйбү? Күчөйт.
Оргазм алууга мүмкүнчүлүгү болот, Учет биринчиден кичирейет. Кичирейгенде клитор менен соприкосновение, чисто физически эле соприкосновение көбүрөөк болуп калат. Бул биринчи. Экинчи болсо биз дароо башка нерселер сунуштайбыз. Плазмолифтинг, биоревитализация, кан жүгүрүү жакшы болот, нымдуулук жакшы болот. Нымдуулук жакшы болсо албетте жанагындай сезими күчөйт. Жакшы. Рахмат сизге, Айнура айым. Бул биздин биринчи гана берүүбүз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, дагы бетке кандай кам көрүү керек, жана башка дагы сизди кызыктыра турган суроолорго сөзсүз түрдө жооп беребиз. Дагы бир катар программалар жасайбыз. Ал эми сизде сурооңуздар болсо, мисалы үчүн косметологияга тиешелүү суроолор болсо сөзсүз түрдө алдына жазып коюңуздар. Кудай буйрса, дагы келгенде Айнура айымдан ошол суроолорго жооп таба алабыз деген ойдобуз. Комментарий калтырыңыздар, биздин каналга катталыңыздар. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта аман туруңуздар.